Салам достор, кыргыз даамдарына кош келипсиздер. Мен сиздерге бүгүн ушундай болгон көк самсынын рецептин сиздер менен бөлүшөм. Анда эмесе мени менен чогуу болуңуздар. Биз биринчи камырын жасап алабыз. Камыры мантыныкына же пельменикине окшогон эле камыр болот. Туз, un, суу жана кичине өсүмдүк майын кошуп, биз жумшак да эмес, катуу да эмес, орточо болгон камыр жууруп алабыз. Камырды жууруп алып, аны тыныктырып коюп коебуз. Ал тыныгып турганча биз зелендерди туурап даярдап алабыз. Бизге көк пияз, укроп, кинза жана ак пияз керек болот. Бардыгын биз майга салып, кичине кууруп алышыбыз керек. Мынакей биз бардык зелендерди 3-4 мүнөт гана кууруп алабыз. Анан камырды алып, аны өзүңүздөр көрүп тургандай кылып, бөлүкчөлөргө бөлүп, тоголоктоп 5 мүнөткө тыныктырып коебуз. Жайганга оңой болот. Мынакей эми камырды жайып алдым. Жайып, ага начинканы салып, эми аны түйүп баштайм. Аны түйүп алып, сковородкага май куйбай, жай отто эки жагын кызарта бышырабыз. Пышкан самсыларды биз сливочный масло менен же болбосо сары май менен ушинтип майлап коебуз ысыгында. А мен бул жерде сливочный масло менен майлап атам. Мынакей достор, ушинтип көк самсыбыз да бышты. Биз качан жаңы жаз чыкканын күтүп жүрө бербестен ушинтип үйдө өзүбүз дагы ар кандай зелендер менен бышырсак болот. Бул биздин бала чактагы эстен кеткис көк самсыларыбыз. Рецептим сизге жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыз. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.